Биз азыр баягы коалицияга кирген фракциябыз. Анча мынча биздин сөзүбүз баягы жетеби жетпеби дагы бирок кулак кагыш кылабыз. Сессияда сүйлөйбүз. Сессия сүйлөгөндө дагы катуу сүйлөйбүз. Минобразование өтө көңүлдү катуу эле буруп атам азыр мен. Мына 600 000 бала бакчага барбайт. Кыргызстан боюнча 600 000 бала. Бүгүнкү күндө мына сизге статистиканы айтып берейин. Биринчи класска өткөн бала 9 класска чейин окуйт, кийин окубай кетип атат. Же орто билим сабагына кетип атат, же миграцияга кетип атат, же башка. 50%ке мына бала окубай атат. Ертең биз мамлекет ким башкарат эртең 20-30 жылдан кийин? Билими жок бала башкарабы? Мына ошол жерде түп тамыры болот. Ошол опасно. Мына миграцияга кетип атат, ал жерде төлөнгөн бала уже гражданин России болуп атат. Орустун жарандыгына алып атат. Ал келеби, келбейт ал. Анда маселе бар да. Мына азыр чыгып атат азыр. Китай жарандарын жок кылайлык дегенде кандай деген проблемалар да бул дагы. А эртең ким Кыргызды башкарат? Ошол жерден дагы өтө мындай өзү түп тамырын алганда бул билим берүү системасы мына азыркы системасы мындай баштапкы система бар экен да. Баштапкы система бар. Анан кийин баягы оратор дейсиң. Оратор деген биле көрдүк го ораторлар. Эмне оратор? Оратор деген эгерде анын ораторлук менен анан кийин баягы жаратмандык дал келсе, анда оратор ал. Анан ораторлук эгерде жардыруу келип атса, анда ал оратор эмес ал. Ал эл бузуку деген сөз болот. Элди бузуп ораторлук ошончу баягы бирөөгө мен окугум келбейт. Бирок мындай да сиздерге чоң рахмат. Өзүңүзгө эмес, ушу элге калсын, тиги калсын, бул бирөөгө чыгып же 20 соток берип мен бул жерде ресторан курайын деген жоксуңар. Ушу элге калсын, элге будущий келечеги болсун деген эле ойдон. Бар болгула, аман болгула. Жаңылышыңдар менен дагы сиздерге.